Саламатсыздарбы? Бүгүн 14 март 2024 жыл. Мен сиздерге бир сот тууралуу айткым келип жатат. Ал сот Эсенкулова Салтанат Арстанбековна, Ош шаардык сотунун соту. Ал 2023 жылы көптөгөн иштерди караган болчу. Алардын 2 ишине биз өкүл катары катышканбыз. Ошол 2 иш боюнча сиздер менен бөлүшкүм келип жатат азыр. Биринчиси өзүңүздөргө маалым болгон Пратов Нурбек Абдужалилович деген жарандын иши каралган. Ал боюнча ал жаран ошол сот тарабынан 6 сентябрь 2023 жылы акталган болчу. Бирок ошол акталганына карабастан ал жаран ошол соттун үстүнөн кыймыл аракетине тартип комиссиясына, судьялар кеңешмесинин тартип комиссиясына даттануу келтирген. Бул биринчи иш. Экинчи иш боюнча бул боюнча да биз социалдык тармактарга жеке мен өзүм байма-бай чыгарып келгенмин. Болгондо дагы экспертизанын туура эмес чыккандыгы боюнча дагы маалыматтар берип келгенмин. Эгерде чыныгы Кудайдан корккон болсо, Алладан корккон болсо, ушинтип менен бөлөлөрүм, эжелерим ыйлап отурат ушул жердечи. Акыйкатка чечип бериңиздер ушуну сотту. Садыр Нуркожоевич камчыбек ташип, ушуну биздин үнүбүздү угуп, карапайым эл ушинтип ыйлап кала береби бар жок жерде. Сотторду силер акыйкатка чечип, ушу соттордун үстүнөн карап беришиңиздерди суранабыз. Ал ишти дал ушул сот караган болчу, бирок тилекке каршы. Эмне үчүн тилекке каршы? Азыр мен сиздерге кененирээк айтып берем. Тилекке каршы ушул жабырлануучу тараптын адвокаттары келтирген жүйөлөрдү укпастан, алар келтирген далилдерге тийиштүү баа бербестен өкүм чыгарып койгон болчу. Ал өкүмдү айыпталуучу Өмүрзаков аттуу жаранды 123 берене менен күнөөлүү деп тапкан болчу. Бирок көп өтпөстөн ал өкүм жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлү Сыдыкова Кайлиза аттуу айымдын жактоочулары областтык сотко даттанып, апелляциялык даттануу берип, ал даттануусу областтык соту тарабынан, коллегиясы тарабынан туура деп таанылып, Эсенкулова Салтанат Арстанбекованын чыгарган өкүмү жокко чыгарылган. Аны менен макул болбостон айыпталуучунун жактоочулары жогорку сотко чейин берип, жогорку соттон чыкканда биз ал боюнча дагы сиздердин назарыңыздарга чыкканбыз. Жогорку соттогу областтык соттун чыгарган соттук актысын колдоп, биринчи инстанциянын, башкача айтканда Эсенкулова Салтанат Арстанбековнанын чыгарган өкүмүн туура эмес деп таанып, аны кайра тергөөгө жөнөткөн болчу. Тергөөгө жөнөткөндө дээрлик кылмыш иши өзү 2022 жылдын 12 августунда катталган болсо, антип-минтип 2023 жылы сотко териштирүүгө берилген болсо, элестетиңиздер, жактоочулардын максаты 1 жыл дегенде араң зорго жактоочулар өздөрүнүн максатына жетишти. Жана жеткенден кийин жогорку сотко баргандан кийин жактоочулар түзгөн план боюнча кеткен. Башкача айтканда 123 беренеден 122 беренеге квалификациясы өзгөртүлүп, азыркы учурда мына кече жакында 11 март 2024 жылы судья Эсенбаев аттуу сот тарабынан өкүм чыкты. Өкүм чыкканда дагы баардыгыңыздар билесиздер, эки тарап тең ыраазы болбойт деп айтсак болот. Бул биринчи тарап, айыпталуучу тарап нааразы болушу мүмкүн, ал эми жабырлануучу тарап ыраазы болушу мүмкүн, же болбосо тескерисинче болушу мүмкүн. Бул сапарда 11 мартта чыккан өкүм менен Эсенбаев чыгарган өкүмдө мындай деп айтылып атат. Мен сиздерге өкүмдүн эң этегин окуп берейин. Өмүрзаков Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 1 бөлүгү менен күнөөлүү деп табылсын жана 11 жылга эркиндигинен ажыратылсын деп жазып атат. Дайындалган эркиндигинен ажыратуу жазаны жалпы тартиптеги түзөтүү абактарында өтөө аныкталсын. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 77 беренесинин негизинде
соттолгон Өмүрзаковдон жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлү Сыдыкованын пайдасына 517.700 сом материалдык чыгым, моралдык залал 3 миллион сом дайындалып өндүрүлсүн деп өкүм чыгарып атат Эсенбаев аттуу сот. Бул менен биз эмнени айткыбыз келип жатат? Бул менен биз жарандар, айрыкча жабырлануучу тараптагы залал чеккен жарандар ушинтип айлап, жылдап болсо дагы чындыкка, адилеттүүлүккө жетип жатат. Жаратканга чексиз шүгүр келтиребиз. Айрыкча ушул орозо айларында дагы ушундай адилеттүүлүккө, мыйзамдуулукка, калыстыкка жеткенибиз үчүн жана бул жерде жактоочулардын дагы аябай чоң мээнетин баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Себептен де ошончо убакыт, ошончо мээнет, ошончо кеткен ден соолук деп дагы айтсак болот. Акыр аягы келип ушундай калыс, адилеттүү, мыйзамдуу өкүмгө алып келди жактоочулардын иш аракеттери. Жана азыр сиздер айтышыңыздар мүмкүн, биринчи иш менен экинчи иштин кандай тиешеси бар, экөө кандай бири-бирине байланышы бар дей турган болсоңор, бул эки ишти тең бир сот карап жатат. Жана башында белгилеп кеткендей, Пыратов Нурбектин жогоруда аталып кеткен сот айымдын дарегине жазган даттануусу боюнча мен сиздерге кыска нуска токтолуп кетейин. Ооба, азыр айтышыңыздар мүмкүн, эмне үчүн Пыратов Нурбек аны актап койгон соттун үстүнө тартип комиссиясына жазып жатат, шүгүр келтирип актап койгонуна сүйүнүп жыргал жашоосун уланта бербейби деген сөзүңөр да болушу мүмкүн. Бирок бул жерде мен азыр сиздерге кандай сөз менен туура жеткизишти балким билбестирмин, бирок орусча айтканда Пыратовду Эсенкулова актаса дагы жанагындай одолжение кылгансып актаган деп айтсам болот. Неге дегенде Эсенкулова Салтанат Арстанбековна сот отурумдарында өзүнүн сот экенин унутуп, өзүнүн жогорку соттук беделин, өзүнүн жогорку соттук аброюн эске албастан мынандай сөздөрдү айтканга жол берген. Мисалы үчүн, сиз эмне үчүн сиз мындай такое слово, хочу сказать, матерное угуп турсаңыз, жанагы кичине тетиги массабетте турган кыздар деле кичине эмеде определяются. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол жака Пыратов барып чычып салган жери жок да, туурабы? Татырактатып атып жатат аны. Үчүнчүсү, вот почему у нас начинается такое правительство. Прогибаетесь под каждого, под адвоката, под кого угодно. Кийинкиси, тиги деле жазат, бул деле жазат, мен деле Эсенкулова барып, мен деле жазсам болот. Блин, мен ошол жакта чычып отурсам тартат, тим эле араң шымымды көтөрүп качтым дегендей ушул сыяктуу сөздөрдү сот болуп туруп, ушундай сөздөрдү сот процессинде айткан. Ал боюнча бизде жетиштүү далилдер бар, жетиштүү аудио жазмалар бар. Ал боюнча биз тартип комиссиясына даттанууну бергенбиз. Сен эмне үчүн сиз мындай, как это слово хочу сказать, матерное? Потому что турам эмес да. Жанагы кичине мостойдо турган кыздар деле кичине мындай эмеде определяется, а то может. Тиги деле жасап, бул деле жасап, мен деле Эсенкулова, мен деле жасап эле болот. Блин, мен ошол жакта чычып отурсам тартат. Мына араң шымын көтөрүп качтым дегендей. Вот турма берсе да. Сейчас разбираемся, кто, почему начинается у нас такое правительство. Да, прогибайтесь под каждого, под адвоката, под кого угодно. Siz bunu görmüşsünüz, yazın kadar siz emeğiniz var, okumuz var. Pıratov var, çişip salgın yeri yoktu, duralım. Zaten atıldı adam. Бул даттануу боюнча айта кете турган болсок, 5 февраль 2024-жылы Пыратов Нурбек өзү тапшырган ушул даттанууну. Бул даттануу боюнча маңызы боюнча кароо 15 март 2024-жылга дайындалды.
эскерте кетчү болсок, бул сот айымга акыркы жолу тартип комиссиясынын отуруму 19 февраль 2024 жылы болгон болсо, ошол кезде дал ушул сотко эскертүү берилген. Эскертүү шаарыбыздагы адвокат болуп эмгектеген Куңгуров аттуу адвокаттын даттануусунан улам ал сотко эскертүү берилген. Эми биз бул жерде Эсенкулова Салтанат Арстанбековна соттордун этика кодексин бузган деп биз даттануу жазып атабыз жана өзүбүздүн даттануубуздун негизинде Эсенкулова Салтанат Арстанбековнанын Кыргыз Республикасынын судьясынын ар намыс кодексин одоно түрдө бузгандыгы үчүн ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотууну суранганбыз. Эми бул биздин даттануу канчалык деңгээлде канааттандырылат же канчалык деңгээлде биздин үнүбүз жетет, аны убакыт чечет деп ойлойбуз. Бирок мындай соттор бир эле Пратовду процесс учурунда кемсинтип, процесс учурунда анын укук жарандык укуктарын, конституциялык укуктарын тебе элестен башка иштерде дагы, башка жарандардын иштеринде дагы болгон. Ошолордун мисал катары мына азыр жабырлануучу Кализа Сыдыкованын мисалында айта кеттик, жана ушул акталуучу Пратов Нурбектин мисалында айта кеттик. Эми азыр айтышыңыздар мүмкүн, ыйлагандын көзү жаман, сүйлөгөндүн оозу жаман депчи, бирок макул, мен силердин астыңарда балким ыйлап аткандырмын же балким туура эмес сөздөрдү сүйлөп оозум жаман болуп аткандыр. Бирок ошондой болсо дагы могул сот өзүнүн соттук, жогорку соттук беделин унутуп, процесс учурунда ушундай сөздөрдү сүйлөп атпайбы? Биз эмне үчүн ушундай жогорку жоопкерчиликтүү кызматтарга ушундай сөздөрдү сүйлөгөн сотторду биз сотторду коюшубуз керек, же болбосо эмне үчүн жөнөкөй жарандар соттордун ушундай сөздөрүнө чыдашы керек? Биз кайсы кылымда жашап жатабыз? Биз кандай коомдо жашап жатабыз? Биз кандай өлкөдө жашап жатабыз? Мен мисалы үчүн өзүм жеке юрист катары өзүмдү укуктук мамлекетте жашап жатабыз деп ойлоймун жана эсептеймин. Андыктан башка жарандар дагы ошол ойдо болуш керек жана ошол таризде өздөрүнө же болбосо башка адамдарга мамиле кылышы керек. Мындай соттор сот системасына, сот тутумуна бир гана аброй эмес, тескерисинче сот тутумуна болгон элдердин, жөнөкөй жарандардын болгон ишенимин эмес, тескерисинче жанагындай гыжырын келтире турган, гыжырын топтой турган сот деп айтсам болот бул сотту. Себептегенде бул сот айымдын башка жакта сот болуп иштеп жүргөндүгү боюнча башка окуяларын да мен уктум ушул даттануу комиссиясына кайрылгандан бери. Айтор, мындай сотторго коом чыдабаш керек, мындай сотторго коом токтот деш керек, мындай сотторго коом жок деш керек. Андыктан мен тартип комиссиясына жана ошондой эле убакыт менен пайдаланып жогорку соттун төрагасы Замирбек Кураймовичке кайрылмакмын. Мындай соттордон биз арылышыбыз керек. Мындай соттордон коом тазаланышы керек. Мындай соттордун ордуна жүрөгүндө мыйзам деген жалыны бар, жүрөгүндө мыйзам деген мыйзам деген гана кызыкчылыгы бар соттор келиш керек. Мыйзамдан үстөмдүк кылбаган кандайдыр бир башка кызыкчылыктарга азгырылбаган соттор келиш керек. Дагы бир баса белгилеп кетчү жагдай, бул даттанууну жазгандан кийин Пратов Нурбектин жеке өзү дарегине сот аркылуу дагы адамдарды салып, тиги даттанууңду алып кой, сот андай эле, сот мындай эле деген кадамдарга барган дагы баса белгилеп кетиш керек. Андыктан урматтуу тартип комиссиясы, урматтуу Замирбек Кураймович, өз контролуңузга алып,
ушул маселенин үстүндө тыкыр көзөмөл жүргүзүүңүздү мен сиздерден суранат элем. Мындай соттор сот тутумуна ишеним арттырбайт. Тескерисинче кайра жөнөкөй жупуну элдердин кыжырын алып келет. Мындай соттор менен сот реформасына биз канча болсо да жетише албайбыз. Андыктан бул кайрылууну туура кабыл аласыздар деген ойдомун. Себеп дегенде мен азыр мисалы үчүн эч кимге басым жасабай атам. Бардык иштер маңызы боюнча каралып бүткөн. Ошол эле Пратовдуку 2 инстанциядан тең ал акталды. Эсенкулованын өкүмү областтык сотто дагы өз ордун таап мыйзамдуу деп таанылды. Ош шаардык прокуратурасы кассация жазуудан баш тартты. Ал эми мына Кализа Сыдыкованын иши боюнча жогорку сотко чейин барып, Эсенкулованын кабыл алган соттук актылары туура эмес экендиги да таанылды. Азыркы учурда Эсенбаев деген соттун өкүмү менен айыпталуучу Өмүрзаков 11 жылга эркинен ажыратылды. Мен ойлойм, мен жетиштүү эле далилдерди сиздердин астыңыздарга алып чыктым деп. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.